Жапар Жекшевич, биз депутат топтору 7 депутат февраль айында Америкага бардык эле. Жыл сайын өткөрөтүлгөн ушу президенттин молитвенный завтрагына. Ошондон келгенден кийин Facebook баракчасынан сиздин жазганыңызды окуп калдык да. Ошо өзүңүз илгери ушу Америкага барып келгенде кандай вербовкага түшкөнүңүздүчү. Анан бизди дагы ошо вербовкага түштү деп же агент катары көрдүңүзбү? Ушул боюнча жакшыраак жооп бериңизчи мага. Чындыгында азыр эмне боюнча кайсы сурооңузга жооп берейин, эми ушунда сиз азыр көбүрөөк айттыңыз. Өзүңүз жазган баракчада ошол боюнча жооп бериңизчи деп суранып атам. Барактарга. Мен сурооңузга түшүнбөй атам дагы бир жолу мындай. Мен айтып коеюнчу азыр убакыт кетирбеңиз. Бир топ депутаттар Трамптын молитвенный завтрагына барып келген. Ошондон кийин сиз баракчаңызга жазыпсыз. Бул депутаттар дагы мен сыяктуу вербовкага түштү деп. Ошол туурабы, туура эмеспи деп атат. Чындыгын айтыш керек, моюнга алыш керек. Биз баарын көзөмөлдөп, баарын контролдоп кечке чейин отура албайбыз экрандачы баягы. Баарын тең. Биздин да оокатыбыз бар, биздин иштерибиз бар. Мен дагы сиздерге айтып кеттим. Бизге ар кайсы тиешелүү биздин структуралар бар, ошо өзүлөрү карап жооп бере турган. Эгерде кандайдыр бир информация, сигнал бизге түшсө, ошол замат биз чогулуп туруп, талкуулап, бир чара көрүүгө аракет кылабыз да. Бирок чындыгында биз практически мүмкүнчүлүгүбүз жетишпейт да, физически мындай баардыгын карап. Сиз таптакыр Азыр мен ошон үчүн бул сурооңузга мен даяр эмесмин да. Сиз такыр башка жооп жолдоп атасыз. Биз Америкадан сүйлөшсөк, сиз башка жака кетип калдыңыз. Кайталап коюңузчу Жок, сурооңузду. мен Facebookка жазган эмесмин. Кечиресиз, мен жазган эмесмин, сурооңузга түшүнбөй калып турмун да. Мен эч качан Facebookка жазбайм эчтеке. Мага тийишкендер көп жазышат, бирок мен жазбайм да. Мен андай эмем жок, адатым жок такыр. Сиз интервьюда берип аткан болушуңуз керек эле ошол боюнча. Ошон үчүн такыр эле бул азыр айтып атканыңызга ишене албай калдым, бирок бул болгон окуя болчу да. Мен эч качан, мен дагы бир жолу айтып атам, ал эмес мага тийишип, мага ушунчалык асылгандарга да жооп бербеген кишимин да мен өмүр бою. Өзүм жазмак турсунчу. Балким менин фамилиямды алып жүргөндөр жазгандыр балким. Же менин атыма бирөө жазгандыр аны, мен аны билбейм мен. Кызыкпайм да мындай. Негизи интригага жок адаммын да мен такыр. Макул, рахмат.